Биздин борборубузда ушундай жакшы акция болуп атат. Келечекти тарт деп. Ошол акция эмнени көздөйт, кандай максатта өткөрүлүп жатат, ошол тууралуу кененирээк маалымат алуу үчүн биз конокторубузду чакырганбыз. Уюштуруучулары Гүлданика Осмонова, Күмүшай Султановалар бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыңарбы? Куш келипсиз. Кош болдук. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Ушул келечекти тарт деген акция өткөрөйүн деп аткан турбайсыздарбы? Эмнени көздөйт? Келечекти тарт акциясы бул Бишкекте Светлый путь деген балдар үйү бар экен. Ошол Светлый путь деген балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрү үчүн жүргүзүлгөн акция. Анткени бул үй балдар үйүнү бүткөндөн кийин балдар көпчүлүк учурда каякта иштейм, ким болуп иштейм деп анан ар кандай татаалдыктарга туш болушат. Өздөрүн табыша алышпайт да. Анан бул акция болсо ошол балдарга башкача жолду көрсөткөнгө аракет кылат. Анткени 24 октябрдан баштап 30 октябрга чейин биз Galaxy Family Park деген жер бар. Детский мирде. Ошол жакта бул акция өтөт. Анан биз ошол Светлый путьтун бүтүрүүчүлөрүнө бир жума, 2 жумадай бир аквагримге үйрөттүк да. Ошону кантип жасаса болот деп. Анан кийин алар ошол аквагримди жасап башташат Galaxy Park'та саат 3-төн кечки 8-ге чейин. Жакшы, Күмүшай, бетиңизге сүрөт тарттырып алган экенсиз. Ушундай бири-бириңиздерге да сүрөт тартат окшойсуздар. Бул негизи менин курбум ошол кандай мисалды көрсөтөйүн дегенде, кандай тартышы мүмкүн депчи. Анан мен ойлоймун бул жумуш негизи аябай кызыктуу жумуш да, өзүнө жаккан акча тапкан дагы кызыктуу болуш керек да өзүнөчү. Анан мен үчүн ойлоймун Гүлданика дагы мага бетиме тартып жатып, буну аябай кандай десем, өзү кызыктуу сезимдерди сезген кечиресиздер. Негизи ушул мисал көрсөтөйүн деген болчок. Көрүнүп жатса керек, гүлдү тартып, бул негизи бир эле түрү да. Андан сырткары дагы жаныбарлардын келбетин да тартышы мүмкүн, бетке каалаган ошол сүрөттөрдү тартып бериши мүмкүн да. Демек, ушундай сүрөткө тартканды үйрөнүп, анан кийин иш табышат турбайбы өздөрүнө? Буйруса, ооба. Ошого шарт түзүп бергенге аракет кылып жатабыз да. Эмне үчүн ушу келечекти тарт деген бир жакшы аталышта чакырыкта атадыңыздар акцияны? Анткени балким ушул акциядан кийин ошону аквагримге үйрөнгөн балдардын бирөөсү балким ошол келечекте турмушунда ушул аквагрим аркылуу иштейт, ошол аквагрим аркылуу өзүнө акча таба алат деген ойдо. Ушу бүтүрүүчүлөрдүн демек бардыгы болбосо да жок дегенде бирөө ушул кесипти аркалап кетсе биз үчүн жеми иш деп ушундай бир максатты көздөгөн турбайсыздарбы? Ооба. Жакшы, эмне үчүн ушул акцияны өткөрүү чечтиңиздер? Эмнеден улам ушундай суроо пайда болду сиздерде? Анткени биздин билишибизге көрө биз билгендей, негизи мамлекет деген балдар үйү бүтүп кеткенден кийин бүтүрүүчүлөр, алар көпчүлүк учурда мындай каралбай калат экен да. Анан кийин көпчүлүгү башкача жол менен кетип калышат экен. В общем, көптөгөн кыйынчылыктар болот экен турмушунда. Ошондуктан бул акцияны негизи ойлоп жүргөнбүз да, кандай акция кылсак коомго мындай жардам кыла алабыз деп. Анан кийин мен мындай ойлоп көрдүм, кең элде негизи жанагы балдар үйүнө жардам кылганда бул мындай одноразовый жардам болуп калат экен да. Майрамдарды алып барышат го. Кийим кече, тамак аш дегендей. Анан кийин ойлогонбуз да, кандай жардам кылсак бул балдар биз жок болсок деле өздөрү ошол кийин өздөрү биз жок болгондо деле ушуну пайдалана алышат деп. Демек, баягы неме турбайбы? Адамга баягы бир жолу балык кармап берсең бир күн ток болот, ал эми балык кармаганды үйрөтсөң өмүр бою ток болот деген принципте турбайбы? Эми туура айттыңыз. Жакшы, Күмүшай, айтыңызчы. Сиз ушул акцияга жардам берип аткан экенсиз. Эмки акция эмнени көздөйт? Бул жолу балдар үйүн алган экенсиздер, эмкиде кандай дагы акция уюштурасыздар? Деги эле уюштурасыздарбы? Албетте, негизи мен ойлоймун, азыркы учурда биздин жаштар көп эле көрүп жатасыздар, проекттер, социалдык проекттер өткөрүп жатышат. Ошол бир гана жаш балдарга эмес, Кыргызстандын коомчулугуна, Кыргызстандын негизи эле өнүктүрүш үчүн көптөгөн салымдар жасап жатышат да азыркы учурдачы. Анан негизи азыркы учурда ошол биз балдар үйүнө эле жардам бербестен кийинки учурда дагы ал проекттер да жакшы ойлонуш керек болот да. Кайсыл жерде
кайсыл сферада жардам бере алабыз, ошо Кыргызстандын кайсыл жеринде кандай маселелер бар, кыйынчылыктар, ошого карата буга дагы бир күндүк иш эмес да, негизи ойлонуп көрүп келечектечи. Гүлданика, айтыңызчы, ушул жолу ушу балдар үйүн алдык деп атпайсыздарбы? Ушундай акция өткөрүп атасыздар. Ким ушундай демөөрчүлүк кылып атат? Бирөө жарым демөөрчүлүк кылып атса керек. Инициатива да, Спонсор. спонсорлорго. Албетте бул негизи акцияны өткөрүшү үчүн акча керек да. Андан кийин Кудайга шүгүр бизге жардам беришти. Добрый адамдар. Аттарын айтышпайт, Аттарын айтышат, бирок алар мындай көпчүлүгү чет өлкөдөн да. Чет өлкөдөн акча жиберип кетишти. Андан кийин ошол биз Кыргыз жарандар. Кыргыз жарандар, баары тең кыргыз жарандар. Андан кийин алар ошол акция жакшы экен, биздин да жардамыбыз болсун деп акча жиберишти. Андан кийин биз рассчитывать эткен бюджет чогулду, ошондуктан бул акция өткөрүлүп жатат. Жакшы экен. Дагы ушундай демөөрчүлөр табылса, ушундай дагы жакшы иш-чараларды өткөргүлө деп калышса, кандай акцияларды өткөрөсүздөр кийинкисинде? Мен ойлойм, буюрса ошол кийинки акциялар дагы ушул багыттагы акциялар болот да. Бирөөлөргө жардам берүү. Бирөөлөргө жардам берүү. Анан негизи ошол балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрүнө Жумуш таап берүү. Жумуш таап берүү, Жол көрсөтүү. Ошондой. Жакшы, азаматсыздар. Ушунуңуздардан жазбаңыздар. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Келип аябай сонун кызыктуу жакшы маек куруп бердиңиздер. Бүгүндөн башталат акцияңыздар. Саат канчадан канчага чейин, каякта уланат, ошол жөнүндө кыскача айтып коюңуздар, анан жыйынтыктайлы. Бул акция бүгүнкү күндөн башталат. Детский мир деген чоң развлекательный центр бар. Проспект Чүйдө жайгашкан. Ошонун 4-чү этажында Galaxy Family Park деген парк бар. Ошол жакта саат 3-төн баштап кечки 8-ге чейин бул акция жүргүзүлөт. Face Art деген уголок болот, ошол жакка келип өзүңүздүн салымыңызды кошуп кетсеңиз болот. Андыктан бардыгыбыз ушул акцияга четте турбай активдүү катышалы, урматтуу туугандар. Сиздерге болсо келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Акцияңыздар жемиштүү болсун. Ар дайым ушундай жакшы иш-чараларды өткөрүп жүрө бериңиздер. Сиздердей патриот кыздарыбыз да көбөйсүн. Чоң рахмат. Рахмат сиздерге.